Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, жогоруда биз келген мейман менен дагы жылуу маекуру өзгөчө Кыргызстанда эми жаңы тиркеменин ишке ашышы күтүлүүдө экен. Дал ошол тиркеме туурасында дагы кененирээк маалымат берип кетти деп айта кетели. Ал эми азыркы тапта да биздин студиябызга меймандарыбыз келген. Ооба, кезектеги меймандарыбыз ушул Кыргызстандагы өндүрүштү өнүктүрүү жаатында иш алып барган компания десек болот, ата мекендик продукция менен алектенишет. Айтор жанадагы көптөгөн көрөрмандарыбыздын ар бир кожойкени өзгөчө кызыктырган тармакта эмгектенишет. Кожойкени дегенде ойлоп калбаңыздар, салон сулуулук салондорунан экен деп. Жок, тескерисинче баягы үйдүн жасалгуусуна эң чоң ролду ойногон эмеректерди жасоо компаниясы. Тагыраак айта кетсек, Альянс мебель компаниясынын өкүлдөрү келип турган учуру. Реклама боюнча менеджери Алмазбек уулу Айбек жана ошондой эле сатуучу консультанты Бекзат Конгелдиев келип турган учуру. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Сиздердин да. Мынакей биз жогоруда айтып кеттик, негизи эле азыркы учур негизи үйдүн эң негизги атрибуту бул эмеректери. Жыгач эмеректери болобу, жумшак эмеректери болобу. Негизи Альянс мебель ушул эки бөлүк менен тең иш алып барабы? Ооба. Эки бөлүк менен тең алып барабыз. Бизде эми жумшак эмеректер да бар, корпус эмеректеринде жашайбыз, жыгач эмеректеринде жашайбыз, үйгө керектүү. Стол стульялар бар. Ошондой эле кандай десем, адан башка дагы мондай привозной мебелдерди сатабыз. Өзүңүздөр жасаганыңыздар. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө баягы түшүндүрүү иретин болсун, тамгана салбайт, калаган баарын жасайт. Ошонун ичинин баарын чындыгында эле баардыгын жасап берет. Баягы эмеректер жаатында. Анан кийин мынакей ойлоп калдык, канча дагы баягы кыргыз ата мекендик өндүрүш чындыгында эле биз баягы колдоо көрсөтүп, биздин өзүбүздүн гана өндүрүштөн чыккан нерселерди колдонобуз деп баягы көкүрөк айтып келебиз. Анан бирок ошол учурда сөзсүз түрдө алардын материал каражаттарын чет жактан алып келүүгө туура келип калат. Кайсы жактан келет сиздерге? Туура келет. Ооба. Бизде көбүнчөсү турецкий материалдар келет. Именно жумшак эмереке бул эң биринчи очередде ткань да. Ткань булардын баары көбүнчөсү в основном Турциядан келет. Адан тышкары башка жактан да келгендери бар. Анан кийин корпусный мебель болгондо бул деген материалдары жана ЛДСП, ДСП деген сыяктуу материалдары, МДФтер булар баардыгы Кытайдан келет, Россиядан келет. Жана башка Германия, ошол сыяктуу эле ага колдонулуучу жанагы фурнитуралары, ашыкча механизмдери булар ошо Россиядан, Кытайдан жана Германия, ошо Италиядан келген эмелер менен колдонобуз да, материалдар менен. Негизи эле биз билебиз, кийим тигүү жагында, текстиль жаатында кыргызстандык өндүрүүчүлөр ушул чет өлкөлүк жана брендтик кийимдерден тең калбай тигишет, балким ашышы мүмкүн. Ал эми эмерек жаатында кандай Кыргызстанда, мисалы үчүн ошол эле мынакей тетиктердин баары чет мамлекеттерден келишти экен, ал эми сапаты жагынан. Сапаты жагынан жакшы. Анткени баардыгы бул жака экспорт болуп атканда бизге анткени текшерилип баардыгы келет да. Ошол өзүнүн гарантиясына жооп бере турган сапаттагылар келет да. Көбүнчөсү биз дагы ошондой фурнитураларды алганга аракет кылабыз, ошондой материалдарды алганга аракет кылабыз да. Анан мындай нерсе бар, биздин Кыргызстанда биз кыргыз эли өзгөчө элбиз да, биз эч убакта мындай нак акчага албайбыз да бизчи. Баягы бир ай, эки айга созуп коет, учурубуз болот. Баягы мындайча айтканда насыяга деген дагы жайлар барбы сиздерде? Туура, бизде бар. Насыяга деген бизде 20 жылдан бери болуп келатат. Насыяга биз эч кандай пайызсыз ошо берип келатабыз да. Мисалы 100 миңге болсо, 100 миңде гана 1-2 жылга бөлүп коюп, бирок эч кандай пайыз төлөнбөйт. Жок, ал 1-2 жыл эмес, 2 айдан 6 айга чейин берилет. 6 ай аралыкка. Анан дагы айта кетчү нерсе, бизде ошо алгачкы төлөм бар. Мисалы жарым акчасын берип, калганын уже бөлүп төлөсөңүздөр болот да. Мындайча айтканда элге жеңилдик катары да. Рассрочка. Рассрочка. Ал эми баа жагынан кандай? Баасы жагынан бизде деген орто баадагы көбүнчөсү
арзанынан баштап кымбатына чейин дагы бар. Ну, среднем биз орто баадагына кармайбыз да. Мисалы үйдөгү баягы коноктор келгенде отуруп жатайын стулдарды коелу. Орто эсеп менен болжолдуу түрдө эң арзан баасы канчадан башталышы мүмкүн? Комплекттери где-то бир 40 000 сомдун тегерегинде, эми размерине, количествосуна карап. Сапатына жараша жогорулай берет. Мынакей негизи эле күз кыш мезгилинде той топурлар көп болот, өзгөчө үйлөрдө тойлор көп болот, ага сеп деген бар. Алардын эң негизги атрибуту гарнитурлар кетет эмеспи? Баасы. Гарнитурлар деле ошол сыяктуу. Азыркы учурда могу биздин болуп аткан кырдаалга байланыштуу бул границалар жабылып көптөгөн задержкалар болуп аткан үчүн материалдардын баасы бир аз жогорулагандыктан где-то 40 000 сомдон тоже жогору кетип атат да. Азыр үн тапса болот, жакшылары бар. Анан биздики бүгүнкү күндө кайсы өлкөнүн келген бай эмеректеринин басым жасашат? Бизде деген Турцияныкы. Биринчи очередте Турцияныкы, бирок Турциядан биз көп ташыбайбыз. Азыр ташыйбыз. Анан кийин бул жанагы уктоочу бөлмөгө көбүнчөсү ошо подаркага, сепке же өздөрүнө алганга спальный гарнитурлар кетет. Буларды биз көбүнчөсү Белоруссиядан, Россиядан ташыйбыз да. Ошол сыяктуу эле Турциядан да келип калат, бирок Турциядан азыраак келет да. Айбек мырза, айта кетсеңер, негизи эле баягы реклама жаатында эмгектенгендиктен сөзсүз түрдө сиздин эң негизги максат бул компанияны элге жалпы таанытуу. Анан ошол эле учурда продукциялардагы башка атаандаштардан айырмаланып турушу болот эмеспи? Конкуренциядан алдыга созуу. Кандай иштерди алып барасыздар? Негизи эле компания боюнча кандай өзгөчөлүктөрүнө баса жаса кетесиз? Басым жасай кетесиз. Биздин компания башка компаниялар менен айырмалаш үчүн биринчиден ошо брендти карманабыз. Жана айтып кетпедиңиздерби? Стулдар Турциядан депчи. Азыр эми алгачкы иретте Кыргызстанда Альянс Мебель ушу өзүнүн эли үчүн кымбат стулдар жасап баштады да. Турциядан мисалы эли үчүн кымбат. Ар бир товардын өзүнүн эме сатып алуучусу бар экен да. Анан бул мебелдин да деңгээлин көтөрүш үчүн биз дагы сапаттуу, дагы жакшы уже мебелдерди чыгарып башташ керек да, эмеректеричи. Мисалы Турциядан 5 000, 6 000 долларга келе турган стол эми Кыргызстанда Альянс Мебелден 70 000 сомго мисалы. Демек биз үчүн арзан экен. Биздин эл үчүн арзан болот да. Кымбат мебелдердин, кымбат эмеректердин аналогу Кыргызстанда. Эми Кыргызстанда ошол эле сапатта, даже кээ бир жерлерде ошо жогору сапаты. Атайын ошо Турциядан 2 адис алып келдик усталарды. Ошолор менен азыр иштеп чыгарып атабыз буюрса. Анан алар деле кыргызча жазганын үйрөнүп калат керек чайдын ичиндечи. Боло берет деген нерсе. Ал эми азыркы кезде негизи эле ушул кардарлардын баягы суроо талабында кандай эмеректер модада экен, же болбосо элдин суроо талабына? Азыркы учурда көбүнчөсү хай-тек стилинде, анан классика стилине көбүрөөк басым жасашат да. Ошол стилдер көбүрөөк заказ беришет, ошол стилдерди көбүрөөк жасайбыз. Андан тышкары ошо англичанка жана сиз айткандай эле бар стилдегилерди бул биз заказ менен жасай беребиз, клиенттин талабына ылайык. Табитке жараша жасай бересиздер буйрут менен. Болжолдуу түрдө ошондой мисалы мынакей сиздер отурган сыяктуу диван кол конок үйгө канча убакытта жасалышы мүмкүн? Бизде сезон эгер жок болсо бир жуманын ичинде жазылат. Сезон болуп калса где-то 10 күнүн ичинде максимум да. Анан корпусный мебелдер, эми классикалар бир аз кыйыныраак болгон үчүн, алар красителип жасалган үчүн алар где-то 15 күндөн 20 күнгө чейин созулушу мүмкүн да. Баягы кызматкерлер тарабынан маселе жокпу? Жетиштүү элеби? Усталар жетиштүү, ооба. Адистерди бири кетсе бирин алып турабыз дегендей. Баягы негизи эле Альянс Мебель компаниясынын жетекчилери тарабынан да аябай бир жакшы айтылып келген буга чейин ошо жумуш менен көп элди камсыздап келет деп. Кайрымдуулук иштерин кылган болуп калып жүрөбүз. Анан кийин ушул учурда мисалы буюрса айтып калдыңыздар, сапаттуу материалдар менен, каражаттар менен биз Кыргызстандан буюрса сапаттуу мебелдер жасалат эми. Бирок ал жактын баасына салыштырмалуу бизде арзан болот деп, анан бизге кирип жатат, бизден чыгабы эми? Бизден чыгабы, чет жакка экспорттоолор кандай болот? Азыр ушу биз шаар ичинде 13 магазин болуп, шаар ичинде азыр сатып атпайбыз көбүнчөчү. Эми областтык деңгээлде
областтарга акысыз жеткирүү менен жаңы услуга аша баштадык да. Эми буюрса мына акырындан өнүгүп келатпайбызбы? Ошол областтарга чыгып алалы, андан кийин уже балким уже Казакстанга баштайбыз, балким Россияга баштайбыз. Коңшу мамлекеттерге. Коңшу мамлекеттерге да экспорт башташыбыз мүмкүн да. Анан ушул жерден бир суроо, кичинекей суроо да. Мисалы, биздин областтарга жеткирүү жеңил, арзан болот деп атасыздар. Канчалык баасы ошончодон жогору болуш керек? Ошон үчүн баягы бекер жеткизген керек. Ооба, канча сомго соода кылыш керек? Соода кылыш керек, канча сомго сатып алыш керек? Кардар анын жеткирүүсү бекер болуш үчүн. Эми мебелге жараша болот да бизде. Эми негизи мынча сомдон жогору деп айтпайбыз. Где-то эми 20 000 сомдон жогору болсо болот. Алсак Бишкек шаары ичинде. Ал эми мисалы үчүн Бишкектеги дүкөндөн Ош шаарына бирөө 40 000 сомго гарнитур сатып алды. Бекер жеткизип берип бересиңер. Бизде мондой да, биздин Оштун өзүндө филиалдарыбыз бар. Ошол жөнүндө айта кетиңиздер анда. Ошо бул Бишкектен заказ берип эле, ошо Оштон заказ берсе, Бишкектен Ошко жеткизебиз, Оштон өзүбүздүн магазиндер анан бекер жеткизип берет. Ошол сыяктуу эле Көлдө, Токмокто, Таласта буюрса. Азыркы кезде ошо Жети Дубандан да филиалдарыңыздар ачылган экен да. Эми ачылып атат. Нарында азыр ачыла элек. Нарында ачыла элек, ошо буюрса калган областтарда ачылып келатат. Ошондуктан уже областтарга жеткизебиз. Түшүнүктүү. Анан мынакей бүгүнкү күндө баягы жакшы өнүгүү жолунда деп калдыңыздар. Анан дагы баягы чет өлкөгө кокус мисалы да бирөө алып кетет эле, жасап бересиңерби деген нерсе буйруктар түшүп калабы? Түшөт. Сапаты, гарантиясы боюнча, кепилдиги жөнүндө документациясы кандай жүрөт? Бизде өзү көбүнчөсү коңшу мамлекетибиз Казакстандан аябай көп алышат. Көбүнчөсү негизи чек арага чейин жеткизип бере алабыз. Азыркы учурда эле бир аз ошо чек аранын өзүнө эле жеткизип атабыз, бирок мурун бизде ошо документтерин тууралаштырып машинаныкын Казакстандын ичине дагы киргизиптирип бердик. Азыр бир аз ошо Кырдаалга байланыштуу бир аз чек арага чейин эле доставкалары болуп атат. Бирок ошончо деле биз үчүн болсо эми ата мекендик өндүрүш, чет жака экспорттоо чыгарып атпайбы чындыгында элечи мактангучулук болуп. Биздин бая элестетиңиз, каяктан алдың? Кыргызстандан алдым, сапаты ушундай экен деп турса, бул чындыгында эле биз үчүн сыймыкта. Ооба. Анан мынакей соңку суроолордон болсун, Айбек мырза жооп берип койсоңуз, негизи эле ар бир учурда, ар бир кварталда атайын жеңилдетүүлөр болот эмеспи? Ошол эле мына жакын арада кара жума, черная пятница деп баягы арзандатуу күндөр өтпөдү. Дал ушундай акцияларга катышып турасыздарбы? Ооба, ошондой акцияларга катышып турабыз, бирок кара жума эмес, ак жума деп биз чыгардык. Жакшы. Ошондуктан бул жума биздин мусулмандарыбызда аябай сыйлуу күн да. Ошон үчүн ак жума деп биз акцияларды өткөздүк. 20-15-25% арзандатуу менен мебелдерди сунуштадык, элдер алышты. Негизи ушундай кепилдиктер болуп турабы? Мындай атайын акция күндөрүнөн сырткары, балким пенсионерлерге, балким мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн. Албетте болуп турат. Биз адамдар мисалы келип туруп бизде мынча эле акча бар эле деген күндөр болот да. Макул деп берип коебуз да. Бул жакта кыргызчылык менен сүйлөшсө болот. Бул жакта эми мындай пайда табуу эле максат эмес да. Бул жакта мисалы бизге бир кардар келген, уже ар дайым биздин кардар болуп калат да. Бир эле ошо жумшак эмерек албастан келип уктоочу бөлмөгө техникаларды алат, жанакы бытовой техникаларды алат. Бизде коверлор бар. Бытовой техника бар. Россиядан келет. Россияда анда айта кетсек, Россиядан бытовой техника, холодильник, газ плиталар, стиральный машиналарыбыз бар. Ошондо Иран, Турциядан дагы бизде коверлор бар. Ошондо айта кетсек. Ушул жерден мен ушунчолук сунуш киргизелик кесиптешиме. Бизден сиздерге бир участок болсун. Ошого эле өзүңүздөр эле тамтырыбызды ичин толтуруп эле бербейсиз деп чындыгында бир жакшы сунуш болчу. Эми балким акча жаатын деп кыргызчылык болот экенго сүйлөшсөк болот экен, эми байке кыргызбыз го дешип сүйлөшсөк болот. Мен ушунча эле сом бар деп. Карап көрсө, эмерек гана эмес, атайын үй шартында колдонуучу атайын каражаттардын жалпы түрү бар экен. Мындайча айтканда, кардар Альянс мебель магазинине барып,
үйүнө керектүү жаңы үйүнө кирип жаткан болсо ковер алат экен, ашканасына холодильник жана ошондой эле тамак жасагы үчүн алат экен, ваннасына кир жуугу үчүн алат экен, үй жинаган ошол эле пылесосун, ошол эле телевизорун, анан албетте мебелин. Айтор баардык нерсени бир жерден алса болот экен. Рахмат мырзалар, келип ушундай кызыктуу жакшы маалымат бөлүшүп берип кеткениңиздерге. Чынында эле биздин көрүүчүлөрүбүз абдан баягы кызыктар болуп калса керек. Сөзсүз түрдө байланыш телефондорун беребиз, урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Андыктан шашпай, тарынбай туруңуздар деп айталы. Ал эми бул компания боюнча дагы биздин чыгармачылык топ өзгөчө ошол иш жөндөмдүүлүгү тууралуу кийинки эмки жумаларда дагы маалымат бере кетмекчибиз. Ал эми бүгүн биздин студиябызга келген меймандарыбызды дагы бир тааныштыра кетсек, реклама боюнча Адиси Айбек Алмазбек уулу жана ошондой эле сатуучу консультант Бекзат Кангелдиев болду. Ишиңиздерге ийгилик. Келип туруңуздар. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна бизге да бөлүнгөн убакыт соңуна келип калганына байланыштуу эки сааттык кызматта сиздер менен биргеликте менин татынакай супсулуу өзгөчө сулуу Голливуд жылдызынан кем калбаган менин кесиптешим Жанар Эйсенова жана ошондой эле мен Азат Байбеков болдум. Кайрадан эртеңки күнүн таңында түз эфирдин түз ободон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар, кутмандуу таңыңыздар менен.